Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарда иштөөгө укуктуу. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Центр солидарности эл аралык уюму менен биргеликте өткөргөн семинарда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан эмгекке болгон укугу талкууланды. Нарын облусу боюнча майыптыгы бар 5796 адам каттоодо. Алардын укугун коргоо боюнча кандай иш-аракеттер көрүлүп жатат, кабарчыбыздын материалында. Майыптыгы жок адамдар Нарын шаарынын тургуну Кенже Ажыбаева 2-группадагы майып. Ал оорудум деп үйгө отуруп албай, облустагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоо боюнча координатор болуп иштейт. Бүгүн ал калктын аярлуу катмарына иштесе боло тургандыгын жана алардын укуктары корголору тууралуу айтып берет. Бүгүнкү иш-чара, семинар аябай өтө таасирлүү болуп атат. Биз мындан аркы укуктарыбызды билип атабыз. Ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин ошо жумушка тартуу боюнча мен өзүм дагы ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргоо боюнча координатормун Нарын область боюнча. Биздин көптөгөн группаларыбыз бар ар бир райондо. Азыр колума келишинче өзүмдүн ошо алган окууларымды ошолорго жеткиргенге аракет кылам да. Центр солидарности уюму ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам көрсөтүү максатында майыптыгы бар адамдардын эмгекке болгон укугу жазылган китеп чыгарган. Ошондой эле эмгек KG платформасын жана бирдей укуктар мобилдүү тиркемесинин бет ачары болуп, анын артыкчылыктары тууралуу маалымат берилди. Центр солидарности уюму өткөрүп жатат. Бул кеченин негизги максаты болуп, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга маалымат жеткирүү болуп саналат. Бүгүнкү күндөгү каралып жаткан маселелер бул майып адамдардын укугу, аларга карата мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү кепилдиктери кандай, ошондой эле атайын бүгүнкү күндө министрлик тарабынан конвенция, ошол майып адамдарга карата конвенция иштелип жатат. Жыл сайын Нарын шаардык мэриясы жана райондук администрациясы тарабынан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ишке орношуусу үчүн 7 квота берилет. 2020 жыл ичинде ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген 10 адам жумуш издеп кайрылган. Алардын 6-оосу акы төлөнүүчү жумушка орноштурулган. Андан сырткары Германияны иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү программасынын алкагында 5 айлык курс уюштурулуп, ага катышкан 10 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандын ичинен 6 адам иш менен камсыз болгон. Негизинен бүгүнкү иш-чара абдан биздин калктын аярлуу катмарларына абдан терең, абдан керек семинар болду десем жаңылышпайм. Абдан сонун семинар болуп атат. Жана дагы ушул жерге бизден жогору жактан Бишкектен коомдук фонддордон келген мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз бар экен. Алар дагы биздин ушул Нарын районундагы, Нарын шаарындагы калктын аярлуу катмарларына дем күч берет десем болот. Аларды көрүп өздөрүнүн баягы бардык мүмкүнчүлүктөрүн ойготсо болот. Кандай иш менен алектенсек болот, үйдө отуруп алып дагы эмне кылсак болот деп баягы өздөрүнө дем күч алат деп ишенем. 2021 жылы дагы Нарын шаардык мэриясы жана Нарын райондук администрациясы тарабынан 7 квота бекитилген. Жумуш орундары Нарын шаардык жашылдандыруу муниципалдык ишканасы, электр тармактар ишканасы жана Нарын райондук үй-бүлөлүк медицина мекемелери тарабынан берилет. Диана Советбекова, Нурсултан Болотбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары.